Жеке амбиция, саясий кызыкчылык, үзгүлтүксүз тирешүүлөр. Мына ушундай көрүнүштөр парламенттик башкаруу системасында орун алып, элдин талабы экинчи орунга жылдырылып келди. Адистердин айтымында акыркы 10 жылда өлкөдө олуттуу өзгөрүү деле болгон жок. Парламенттик башкаруу деп айтылганы менен чынында башкаруу бир гана адамдын, президенттин колунда болду. Мен президенттик башкарууну колдойм. Анын себеби, мына эң биринчи себеби 2010 жылы бардыгыңыздар билесиздер, парламенттик башкаруу деп жарыялады да. Чындыгында парламенттик башкаруу болгон жок. Атамбаев президент болгон убакта өзү сот, өзү прокурор, өзү СМБ, өзү МВД, өзү 120 депутат болду. Биринчиден, экинчиден бийликтин 3 бутагын бир эле бутак болуп калды да. Бай аткаруу бийлиги да жок, элеккүлдөр бийлиги да жок, сот бийлиги да жок. Бир гана президент башкарып калды да. Тарыхчы Муратбек Иманкулов парламентаризм жеке бийликтин терең орношуна шарт түзөрүн айтып, ири державалардын тажрыйбаларынан мисал келтирди. Мисалы үчүн Италияда 20-жылы улуттук фашисттик партия келгендагы бүт партиялардын баарын жоюп, жеке диктатураны орнотту. Бул парламенттик республика, монархия болгон. Ошондой эле 30-жылдарда Германия парламенттик республика болгон. Гитлер парламенттик жол менен бийликке келгендагы баардык партияны жоюп, фюрер деген ат алып, жол башчы деген жеке диктатурасын орнотту. Ушул эле мезгилде Япония парламенттик жол менен милитаристтер бийликке келип, ушул 3 мамлекет бирикти дагы дүйнөлүк экинчи согушту баштады. Парламенттик башкарууну каалабагандар жогорку кеңешти кайрадан акчалуу олигархтар ээлеп алат деп чочулашат. Анткени алардын негизги максаты мандаты аркылуу жеке бизнесин калкалоо болуп келгени эч кимге жашыруун эмес. Коомдук ишмер Кемелбек Ашыралиев эски конституция парламенттик башкарууга ылайыкталып жазылбаганын айтат. Парламент ат эле болду да. Бул усечённый, бир аксак, төкөр, же болбосо бир көзү сокур. Вот ушундай парламент болду да. Так. Мына 120 дедик. 120-нын кыйын болсо 10% эл билет. 10% активный болду. А калганы жүнө жүрдү да. Тиги кнопка басып эле. Ел да тааныбай калды да. Значит, парламент государствода парламент башкарыш керек эле да. Так, парламенттин ролу эл көрүш керек эле да. Парламент кандайдыр бир жакшылык алып келиш керек эле да. Талдоочулар президенттик башкаруу диктатуралык режимди алып келет дегендер жаңылышат дешет. Ошондуктан башкаруу формасын эл жети өлчөп, бир кесип тандашы керек.